Саламатсыздарбы урматтуу биздин көкбөрү сүйүүчүлөр. Сиздер менен улуу жеңиш күнүнө арналган 9 май турнирдин финалдык беттешке чыккан ынтымак командасынын жигиттери оюн алдында кандай даярданат, дал ушуларды видео аркылуу көрсөтүп берүүнү чечтим. Мен бул жолу ынтымак командасынын жигиттеринин өзгөчө бутка кийген защитниктерин көрүп аябай таң калдым. Же балким бардык команданын жигиттери ушундай защитниктерди кийет. Биз эми оюн талаасынан эле көрүп жигиттерди алар кандай кийинип чыгаарын көрбөсөм керек. Мен азыр ушул видеодон көрүп аябай таң калдым. Өзүңүздөр буга чейин көргөндөй бир жигит тумагын кийип атат, бир жигит формасын кийип атат, ал эми бир жигит бутуна защиткасын кийип атат. Калгандары дагы өз жумуштары менен алек болуп атты жигиттер. Бул защитканы карап аябай таң калдым. Карасаңыздар. Бул болсо Эрлан Төлөбековдун защиткасы экен. Өзгөчө экен бул дагы, карасаңыздар. Анан мындай өзгөчө защиткаларды кийип бүткөндөн кийин үстүнөн сөзсүз момундай носкилерди кийишет экен. Байпак. Карасаңыздар, Майрамбек кандай защитник кийип алганын мен чөтө жакшы байкабай калдым, бирок үстүнөн жигиттердин бардыгы байпак кийип атканын көрдүм да. Ал эми бул Нуржан, өзүңүздөр билесиздер, акшым менен чыгат ар дайым оюн талаасына. Бул жолу канча оюнга кийип үйүнө жете элек окшойт. Финалдык оюнда дагы баягы акшым келинчегине жетпей, булушум кара болуп калыптыр азыркы учурда. Нуржан өзү бир башкача стилдүү жигит да. Акшымды кийип кычырата өтүгүн майлап капкара кылып туруп анан оюн талаасына чыгат экен. Анан жигиттердин баары даяр болгон соң Талас областынын Көкбөрү федерациясынын жетекчиси жигиттерге кайрылуу жасады. Ушул жерде жүрөбүз барыбыз. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Күчтүн баары Аллага гана таандык. Кудайга дуа кылып бүгүнкү оюнга чыгалып. Ойноп эле жүргөн оюн, бирок бүгүн эсти жеңишке жете турган болсок, өзгөчө жеңиш. Көптөн бери 9 май күнү 4 баладан башка эч ким утурбады. Мени түз Алла таалам жандырган болсун. Ошого капитанды уккула, коюлган тактикалар так жумушуңар таза аткар. Ошентип Эрлан мырзанын сөзү аяктай электе сырттан журналисттер, телевидениялар, Азаттык жана көрөрмандар келип калышты. Көрөрмандардын колунда шарфтар, флагтар, ушундай ынтымак деген жазуусу менен өздөрүнүн көрөрмандык кылчу баягы каражаттарын көтөрүп алып, сарай алдында адаттагыдай эле бата тилеп команданы оюн талаасына узатат эмеспи? Ошол нерсени күтүп турду окшойт бул жерде. Бул күнү Эрлан жана Эржан Төлөбековдордун мамасын дагы Азаттык баягы өздөрүнүн бир программасына тартып, бул жигиттердин мамасы да ушул жерде болду. Талас областынын Мурдагы Көкбөрү федерациясынын жетекчиси Дастан Артисбекович да келип,
жигиттерди, аттарды акыбалдарын сурап дал ушул жерде болду. Ынтымактын мурунку жетекчилери келип баягы өздөрүнүн кеп кеңешин айтып турду окшойт. Бул жерде дагы ары бери басып ойлонгон адамдар, азыркы жетекчиси ойлонуп турат. Оюн башталар алдында баягы кырсыгы жок оюн өтсө экен деп эле Кудайдан тилеп калат эмеспи? Ошол сыңардай бардыгы эле ойлуу. Мынакей ошентип көрмандар күткөн убакыт келди. Ынтымак командасынын жигиттери сарай сыртына чыгып, көрмандары видеого тартып, өздөрүнүн баягы батасын берели деп чогулушуп ушул жерде бардыгы болуп турушту. Ушул оюнга чыккан жатыр. Мендешке. Истер, амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жараткан Кудайым, Алла таалам. Ушул бүгүнкү оюнубузга чыккан биздин жигиттерге Алла таалам өзүн күч берип, аттарыбызга күч берип, ушул оюнда өйдө кырсыгы жок болгон эсен. Урматтуу биздин жигиттер, урматтуу биздин балбандар, силердин артыңарда мына көрмандарыңар аласыйлы карап, силерге чын жүрөктөн балет жетип турат. Дагы да ошо биздин күзөмүз. Эң сонун бата берилди. Бирок мен кыскартып гана бердим сиздерге. Бата тилеп бүткөндөн кийин жигиттер оюн талаасына жөнөп кетишти. Мынакей биз күткөн финал дагы башталды. Жигиттер осмотрдан бата кылышып, бири-бири менен учурашып дегендей оюн талаасына бет алышты. Кандай сонун ынтымак, Оюн алдында эле жигиттердин ынтымакташып, бири-бири менен учурашып кеткени өзгөчө адамдын көзүн сүйүндүрөт десем болот. Бул финал өзгөчө финал болду. Башка финалдарга салыштырмалуу баягы көрмандар тараптан ызы-чуу жок, калыстарга асылган оюнчулар жок. Эки команда ынтымак менен бири-бирине жаман сөз айтпай, оюн талаасында сөгүшпөй, өзгөчө сонун финал болду ушул күн. Бул оюндун эсеп сандарын сиздер билсеңиздер, комментарийге жаза кетиңиздер. Жана салымдар, кайсыл оюнчулар тарабынан салымдар болду, аны да жаза кетиңиздер. Комментарийден күтөм. Ошентип ынтымак командасы жеңишке жетишти. Жогорку лиганын чемпиондору болуп, мыкты улакчыны Өмүрбек Эсенуулу алды. Turgan gezin
ынтымак командасынын жигиттери менен бир канча ирет маектешип, видеого тартып, жетекчиси Адет мырза менен канча убакыт маектеше албай жүрдүк эле, убактысы болбой. Дал ушул күн Адилет мырзаны кармап маектешүүгө да жетиштим. Сиздар жалпысынан даярдыктарыңыздар кандай болду эле? Жалпысынан дайындык бул 9 майга колдон келишинче аракетибизди кылдык. 15 апрелде сбор баштаганбыз. Теке менен 2 жол тренировка, физический подготовка бардыгын балдар менен чогуу жүргүзгөнбүз. Бул 9 май жеңиши биз үчүн абдан маанилүү жеңиш. Себеп дегенде ынтымак командасы бул 9 май турнирин 2017ден бери мут элек болчу. Абдан кубанып турабыз. Ынтымактын күйөрмандары бир эле Талас областында эмес, Кыргызстанда бүтүндөй дүйнө жүзүндө бар. Бардык ошо ынтымактын күйөрмандарын жалпы эле кыргыз элин ушу жеңиш менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Жакшы экен. Ийгиликтер болсун. Ар дайым ийгиликтерди багындырып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат, силерге да ийгилик. Жеңиш деген кандай сонун караңыздарчы. Ынтымак командасынын жигиттери сарайын көздөй бет алганда күйөрмандары ушинтип тосуп алышты. А мен болсо бул кечени толук тартканга жетишпедим. Себеби эртең биз Алтай жергесине сапар тартмакпыз. Алдыда Бишкекке сапар. Ошондуктан кыска сиздерге видео тарттым дагы, мен жолго чыгып кеттим. Урматтуу көрөрман, видео жакса лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Бул видеону ынтымак командасынын күйөрмандарына бөлүшкөндү унутпаңыз.